Мына ушул Ашура күнү туурасында пайгамбарыбыздан уктум деп айтат Абу Хурайра разияллаху анху. Афдалу сауми ба'да Рамазана шахруллахи аллази яд'унаху ал-Мухаррам. Рамазандан кийинки орозо тута турган айлардын, Рамазандан кийинки орозо тута турган күндөрдүн ичиндеги эң афзалы бул Мухаррам айы деди. Бул туурасында пайгамбарыбыздын дагы хадисинде Аби Катада разияллаху анху ушундай деп айтат: "Сауму яуми Ашура юкаффиру ал-аам аллази qablahу." Ашура күндүн орозосу өзүнө мурунку бир жылдын күнөөсүн каффарат болот дейт. Ката кемчиликтерге бир жылдык күнөөгө каффарат болот экен. Ашура күнү туурасында имам Байхақи риwayat кылып айтат. Hazreti Abu Hurayraдан Таргиб Тархиб китабында риwayat кылынат. Пайгамбарыбыз айтты: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман васса'a аля иялихи ва ахлихи яума Ашура, васса'a Аллаху алейхи фи саири санатихи." Эгер Ашура күнү ким өзүнүн үй бүлөсүнө, жакындарына, туугандарына кенендик кылып, жакшылык кылып баштаса, жакшы иш кылса, алардын көңүлүн көтөрсө, анда Алла Таала ошол жылды башка күндөрдө анын көңүлүн көтөрүп, ага кенендик кылат дейт Кудайым. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, эртеңки күндү бизде сүннөт боюнча Muharramдын 9-чу күнү менен 10-чу күнүн орозо кармоо сүннөт. Кудайым буйруса, эртең биз орозого ниет кылабыз. Эгерде эртең Ашура күнү болуп калса, ал күнгө туш болобуз. Сүннөттү ката кылган болбойбуз. Эгер бүрсү күнү, базар күнү Ашура күнү болуп калса, биз ал күндү да орозо тутабыз, 2 күн сүннөткө ылайык. Эгер ал күнү базар күнү Яуму Ашура болса, эртең күн Яуму Таси болуп 9-чу Ашуран күнү болот, пайгамбарыбыздын хадисине туура келебиз. Ошондуктан эртеңки 6-чы күн менен 1 күнгө базар күндү 2 күн орозо пайгамбарыбыз сүннөтүнө ылайык bir жылдык сиздин ката кемчилигиңизди кечирүүчү себеп болчу күн. Андан тышкары бул ай өзү, Мухаррам айы ушундай ай. Ин кунта саиман, пайгамбарыбыз сахабаларга карап ушундай дейт: "Ин кунта саиман шахран ба'да Рамазан фасумил Мухаррам." Рамазандан кийин сен орозо кармайын десең, кайсы айда кармайын десең, анда Мухаррам айында орозо карма дейт. Фа иннаху шахруллах. Мухаррам айын шахруллах, Алланын айы деп коюшат. Хадисте келген. Ва фихи яумун таба фихи аля каумин. Бу Мухаррам айында Алла Таала бир топ коомдун, буга чейинки үммөттөрдө пайгамбарлардын коомунун күнөөсүн кечирген күн бар дейт Мухаррам айынын ичинде. Ва ютабу фихи аля ахарин. Алардыкын эле кечирип тым болбостон кыяматка чейин канча деген коомдордун күнөөлөрү мана ушул Мухаррам айында кечирилет деген. Демек бул Мухаррам айы ушундай айлардан, Кудайым баарыбызга тауфик берсин. Ушул айларда жакшылык кылганга, жакшы иштерди кылганга, эртеңки бир күнгү 2 күндүк орозону сүннөткө муафык тутуп алганга, Алладан чын тооба кылып, Кудайдан кечирим сурап, кетирген ката кемчиликтин баарынан кайтып, Алланын ыраазылыгы үчүн, кудретибиз түгөнүп калгандыгы үчүн эмес, акчабыз түгөнүп калгандыгы үчүн эмес, бирөөдөн корккондугу үчүн, жок, Кудайдан корккондугубуз үчүн, Кудайга күнөө болуп аткандыгын эске алып, Кудайдан тооба кылып кайтууну Аллахым баарыбызга насип этсин.